Assalamu alaikum agayın. Kışlata sırkoğlu antip intip жүрüp mınavı Түштүк дарбазасындагы калаанын башкаланын Советтер Союзунун баатыры Дайрасан атындагы Жеңиш паркы деп аталат. Ошол паркты жакшы көрөм, ушул сейил бакты жакшы көрөм. Канча жылдардан бери жөө келем, 12-кичи райондун Асанбайдын ар жагынан бери энтең деп. Анан азыр өлбөгөн кулга жаз келди дегенде, эми Кудайдын кулу деп айтылса керек. Анан бүгүнгө эле мына ала телек кар жатат. Анан ошо сейил бакты кыдырып жүрдүм. Эми биринчи бүгүнкү Советтер Союзунан калган аманат чоң майрам бар. Андан мурунда майрамдап жүрөт, көп мамлекеттер майрамдабайт. Бирок Советтер Союзу абдан чырайына чыгып майрамдачу. Ошол улуу майрамды биз да майрамдап жүрөбүз. Аял затынын майрамы да бүгүн. Эми аял затына мен чынында бул Мухаммед пайгамбардын 5 эненин таманында деген эпитеттен кыйын эпитет таппадым дүйнөдө. Кайран пайгамбар мыкты айткан, 5 эненин таманында. Анан эми арнап ден соолук болсун буларга. Бир-эки кыргыз акындарынын ырларын айтып берейин. Жазда кыздар кереметке жетишет, кол берерде булт деп буйта өтүшөт. Сулууларды тиктегенде жигиттер өздөрү да сулуу болуп кетишет дейт Турар Кожомбердиев. Кымбат тура кызык тура кыз деген, аны ойлосом жүрөгү чутуз деген. Бул дүйнөдө болбосо элең арманым, жаным сүйгөн жашап өссөм кыз менен деген. Аял зат эми биздин кабыргадан бүткөн асыл аял затын, эркек затынын кабыргасынан бүткөн. Улуу майрам менен куттуктайм, куунак көңүл, бекем ден соолук, узун өмүр бакталай каалайм. Эми ушул сейил бакка келип, көптөн бери көрүшпөй жүрдүм эле. Анан мынабы эмне дейт бул жерде? Бажыканалар, бажычылар орноткон былтыр күзүндө. Келсем тетиги такталардын баары орусча. Бул бажыкананын республикалык жетекчиси кыргыз эле, айылдан чыккан эле кара кыргыз деп коелу, жигит эле, эмнеге орусча уруп таштаган. Бул эми президентке, мамлекеттин саясатына сабаташпы эмне? Карасаңар болбойбу ай баатырлар? Мына тактаңар, мына сандыктай болгон тактага жазыпсыңар мына мындай деп. Эмне деп атат? Аллея бажы кызматынын генерал майору С.С. Исабыковдун демилгеси менен Кыргыз Республикасынын бажы кызматкерлери тарабынан түптөлгөн дейт. Эми мына тактанын өзүндө деле ушул мындан башка билбедиңерби? Өдөрөк коюп мындай. Бул эми эмне Матраевдин сандыгыбы бул? Эми ушуну оңдоп, мына сейил бактын өзүнүн бир мааниси болуш керек да. Бул Жеңиш паркы болгондон кийин мына мындай эле майда бараттарды ура берип көбөйтүп атат да. Мына Айбек Жушалиев мэр баатыр ушуга көңүл бөлүшүн керек. Бияка мына ички аскерлердин аллеясы дейт. Каршылык жок. Бирок мааниси мына иле бергендердин мааниси начар да. Мына ондай бир такталарды наглядный пособия дейт орусча. Шуларды иле берет экен, ичиндеги маанилерин мен окусам начар туугандар. Анан эле мындай чоң сейил бакты ушундай майдалап эле жасай берсеңер кандай болот кийин? Мунун бул ансамбль деп коет. Бул жалпы улуттук мамлекеттик маани болуш керек. Анан мына мындай ички аскерлерин дайыма күзөттө дейт, жакшы. Анан мынабы эстеликпи эмне бул өзү курган эстелик. Мунун маанисин биз билбей эле кура беребиз. Ушул башынан ушундай да башаламан. Манастын эстелиги да борбордо шийпайып турбайбы? Ошону деле куруп манас деп отурабыз. Анан мынабы куруптур, буларды жакшы дейли. Анан башаламан ушу министр көзөмөлдөбөй. Мынабы эмне ак үйдү коргойбу бул? Ак үй турат артында. Баягы Бакиев айткандай автомат менен ак үйдү коргойм деди эле. Азыр ал Бакиев кайда? Мына мындай маанисиз эле бир штамп бирдемелерди сала берген да булар. Шуну караш керек да ай. Жушалиев мырза, өзүң басып келип, анан мен мына тетиги көрсөтөйүн. Тетиги кичинекей салынган бир сүйүнүп кеттим эле, бир ажаткана салынган экен да. 17 жыл болду. Ажаткана жок ушул жерде. Орусча айтканда нормальный заманбап ажаткана жок да. Эми жакында күнү сый баштаганда ушул жерге жекшемби күндөрү эл кумурскадай кайнайт. Кайда ушатып атканын билбейсиң да. Тиги жерге ларек куруп атасыңар дагы, сооданы бирдемесин. Барып карасам талкалап жерде ар жак бер жагынын баары
мындай айтканда акырчы кире ошону жыйнап да кетпейт. Мына мынакей көрсөтүп аткан кичинекей да кызыл булактык коммерциянын бирдемеси. А мен ажаткана деп сүйүнүп турмун аны. Андай эмес экен. Мына пуреки. Анан мына Айбек мырза, мэр бул жагында дагы мына Орто Сайга кетип аткан ошол Сейилбактын жолунун боюнда дагы көп жыл болду. Ленинград блокадасына арналган мына мындай монумент бар, эстелик. Бул жакшы дейли. Бирок бир кыргызча жазуу жок да, мынабы эстеликтин боорундагы аялдын образы, орус баланы кучактап турган кыргыз аялдын образы. Бул мынабы Кутургу көлдүн башындагы илгери мен тарыхын окудум эле да. Бул жерде да кишилер айтып атат, кыргыз аял ушу 80-де Ленинградтан келген жетим балдарды кабыл алган. Албетте мамлекет жардам берген, ошо балдарга эне болуп баккан. А тиги алдында бир жазуу жок ошондо. Образын берген жазуу жок. Маани болуш керек да. Ленинградтан келген баягы жетим балдарды бир кыргыз аял ошончо аял балдарды баккан, чоңойткон, эне болуп. Эң жакшы ошонун алдында бир ооз сөз жок. Анан бүт айланасынын баары орусча жазылган. Эми орус тилин биз чамбайбыз деп какшап атабыз, бирок улуттук парк болуш керек булес. Улуттук парк жыттанып туруш керек, сезилип туруш керек. Айбек мырза, ушул жагына көңүл бөлүңүз. Президенттин нарк насил боюнча чыккан биринчи указын ары буйругун караңыз. Улутчул болуңуз, мекенчил болуңуз. Ансыз да балдарыбыз анда алып атат, ар кайсы жакты карап. Мына кайрадан көрсөтөйүн. Бир ооз сөз жок кайран кыргыз эненин эмгеги жөнүндө. Мына ушундай. Мына Сейилбактын дагы бир күнчүгүш жагында чоң баягы түштүк магистрал жактагы тарабында мына эстелик курулган экен былтыр. Мен деле байкап турмун. Аскер деңиз флотунун ардагерлерине дейт. Эми курулганы жакшы. Биз эгемендик алгандан бери канча жыл өтүп атат. Анан эми ушинтип эле ар кайсы жерге эле майда барат эле бирдемелерди кура берсе болобу? Эми ушул Сейилбак Дайрасанов атындагы деп чегарачылардын жеңиш паркы дейбиз. Эми мына аскер деңиз флотунун эми ал флотко кызмат кылгандар канча болду? Өтүп кетти ал мезгилдер. Доорлор өттү да эми бу жерге эми бизде адмирал эле бере албай атат атаңгыр. Адмирал болсо деле берет эле. Деңиз флоту жок да бизде эми. Анан ушу майдалап эле тетиякта дагы ички иштер министринин ички эмнеси дейт, ага дагы бир ушундай майда эстелик курду тиягына. Анан Шамкеев, генерал Шамкеев деп бир өзүнчө мындай чоң тактасы турат. Эми Шамкеев баягы сакалчандарга колго түшүп кеткен Шамкеев беле генерал. Анан ушундай быкпырдай эле майда бирдемелерди куруп атат да ушул. Бул Сейилбактын өзүнчө бир маани маңызы болуш керек да. Чегарачылардын жеңиш паркы деп атат жалпы. Тиги жерге азыр эле көрсөтпөдүмбү? Бажыкананын өзүнчө бурчу, анан өрт өчүргүчтөрдүн эмнеси деп эле майдалап эле ушул бул чоң өзү Сейилбак маанилүү жер, маанилүү аймак. Мамлекеттин көзөмөлүндө ушу майда барат кылып эле бирдемени алып келип тыга берсе, ушу кандай болот эми бул жерде? Ошону айтайын дедим да. Мына бул аскер деңиз флотунун ардагерлери дейт эми. Анан жерди ээлеп эле ушул бул жердин бир орусча айтканда серьезный мааниси болуш керек да. Эгемендик мамлекеттин. Эми Айбек мырза, мына соңку сөзүм. Мына ошол парктан мына түштүк дарбазасынан өйдө чыкканда, Асанбайга чыккандагы талаалар кезинде Советтер Союзунун убагында гүлзар талаалар болгон. Усуалиевдин убагында тетиги тоолорго чейин Мисте, Жаңга, Каражыгач арасында салааланган ийгин аянттары бар. Эң орусча айтканда культурный талаалар болгон. Мына бүгүн эми тетиги айрыкча Бакиевдин убагынан башталды могу курулуштар. Ошол талаалардын баарын талкалап мындай шеңкедей үйлөрдү уруп атат. Азыр да уруп атат. Эми эң кооптуулугу бу жерде тетиги Жыламыштан тартып Кичигеминге чейинки жанагы Кемин шаарына чейинки сейсмологиялык жаранка жөнүндө сөз болуп атат. Мына илимий такталган сейсмологиялык чоң жаранка бар деген зона мына аймак.
Бүгün деле ошонун арасында жылчыксыз үйлөр салынып атат. Kim берип атат? Мына жер титирөөлөр, зилзаланын кооптуулугу жөнүндө болуп атат сөз. Кыймылдап атат жер. Жерене көтөрө албай атат. Мына жараңка эртең эмне болот? Бу келечеги шаардын программында машталыш керек деп атыр. Мына ондай азыр да берилип атат. Чекесинен ташыйып камап атат мына ууру, кески, жалганчы үй куруучуларды. Бул арасы дагы эле уруп атат. Басып карабайсыздар ушунун арасын. Май көчүк болуп эле креслодо, диванда отура бербей кыймылдаш керек иним. Ал жаныңа жалаң шагыраган спортсмен келбеттүү жигиттер, ата жотосун билбеген жигиттерди ичип жүрсүңөр, кечиргиле. Ал эми жаныңарда жана какпаш, илгертен берки орой айтайын, какпаш башы жыдыган тарыхчы, архитекторлор ошолордон кеңеш алыш керек. Ошолорду кеңешчи кылып ээрчитиш керек, көрсөтүш керек байкелерди, билбегенден сураш керек ошолордон. Кеңешчилик алыш керек. Жөн эле шатыра шатынан басып жүрө бербей, жигиттерди ээрчитип. Мына тебетеси шаардын улуттук биринчи президент чыгарган указы Садыр Жапаровдун улуттук нарк насил, улуттук касиет жөнүндө болгон. Кайра окуңуз ошону. Президентти колдой турган болсоңуз, президент ишенип атса сизге, мамлекетти, кыргыз элин, улутун колдой турган болсоңуз, шымаланы ошондой иштеш керек иним. Али кеч эмес. Шаар деген Каша болуп калган, биздин Каша, дагы да айтайын. Бул шаар кыргыздын шаары эмес. Каша шаар, Винегрет шаар болуп калган. Кайра оңдоп чыгыш керек, тез аранын ичинде. Жашсыз, кыймылдаңыз. Өмүр, ден соолук берсин, иним. Кыймылдагыла.